Мына Дастан мырза ходячий УЗИ кызматын аткарып жаткан учуру жалпыңыздарга маалыматын берип өтсөк, мына бээңиздердин, уюңуздардын, коюңуздардын бооз кысырын так, бат, ыкчам аныктайм десеңиздер, мына Дастан мырза ушул мойнундагы УЗИси менен өзү так аныктап берет экенсиң, Аныктап беребиз. Мына азыр келдиң дагы ушуну көзү менен эле соктуң, көзүң менен да атат экенсиң. Ана мойнуңдагы аппаратың менен дагы атат экенсиң да. Канча пайыз кепилдик бересиң? Бул эми 100% кепилдиги бар. Бир 99 дечи. 99. А көзүң менен канча процент аныктап атып бересиң? Көз менен 90% көрөбүз да. Атасың, жаза кетпейсиң. Жаза кетпейт. Мына снайперде эле көзү менен дагы жылкыны атып, андан тышкары мойнундагы УЗИ аппараты менен дагы так аныктап бересиң. Аныктап беребиз. Койду, уйду, жылкыны аныкташ үчүн кандай кылыш керек? Жылкы эң башкысы коопсуздук керек. Муну буту колун байлап. Раскол бар. Расколдор ар бир айла аралаш керек. Ошо расколго киргизип, расколдон текшерген оңойрок жылкыга. Уюп аласың. Мындай эле жерден текшерип берем. Өзүң эле барып текшересиң. Койду дагы. Койду дагы. Эми анан көзү менен дагы бисира атасың, ага ишенбесе 99% бул кепилдик берет. Бул чыгарып берет, кепилдиги бар. Мына бул Жети Өгүз районунун жаргылчак айынан экен Дастан мырза. Жети Өгүз району боюнча кызмат кылат экен. Кызмат акы канча негизи? Бир бээни аныктап бериш Жети үчүн. Өгүз районуна 500дөн. Өзүң барганың. Барганым. Өзүң барып текшерип Көрүп бергени менен туугандар. Мына бул кызматты көбүнө керек болсо керек, себеби бир мал алам деп келип эле бооз кысырын так аныктай албай калабыз. Ошол учурда так аныктап бермекчи. Эми телегейиңиздер тегиз болсун, малыңыздар төлдөп эгиз болсун дейlik дагы. Сен ишиңе ийгилик каалайлы. Рахмат. Сурап билүү үчүн дагы номерди шапка профилге калтырам, чалып байланышсаңыздар болот.